Кыргыз аялдарындай лидерлик менен ыйманды чогуу алып жүргөн аялдар башка улутта жок. Бул сапаттар кыргыз эл жомоктору, макал лакаптар аркылуу дагы чагылдырылган. Окумуштуу Зайнидин Курманов. Урматтуу бир туугандар, сиздер күбө болуп жаткан Мавлид кечесинин уюштуруучусу жана себепкери, Асха Абу Суффа аялдар маданий борборунун негиздөөчүсү, Устаза Жусупова Максуда Ажы Тайлановна, коомдук иштери жана аялдар арасындагы агартуучулук эмгектери үчүн Талас шаардык казыятынын ардак грамотасы, Кыргызстан аялдар конгрессинин жылдын мыкты айымы медали, Сурия коомдук фондунун Даткайым медали, Инновациялык технологиялар жана билим борбору коомдук фондунун ардак грамотасы жана үлгүлүү үй-бүлө номинациясы менен сыйланган. Жана ошондой эле бир катар айыл өкмөттөрдүн ыраазчылык каттары, алкыш, мактоо баракчаларына татыктуу болгон. Төмөндө Жусупова Максуда Ажы Тайлановна динге, аял затына таалим-тарбия берүүдөгү кызматтары, ишмердиги тууралуу өзүнүн жазган баянын сунуштайбыз. Мен Жусупова Максуда Тайлановна. Бул жашоодо 3 эркек, 2 кызымдын энесимин. Неберелеримдин мээримдүү чоң энеси жана тай энесимин. Жолдошумдун сүйүктүү жарымын. Илимде болсо аалым устаз балдарымдын аяш апасымын. Кызматта болсо шакирттеримдин сыйлаган устазасымын. Мен бул жашоодо эне, же болбосо аял заты болуп жаралганыма Аллахка 1000 мертебе шүгүр кыламын. Ушул күндү бизге тагдырыбызга жазган Аллахка шүгүрлөр болсун. Мына бүгүнкү аткан таңыбыз да бизге Аллахтан чоң белек. Күндөрдүн бир күнүндө бул таңыбыз атпай да калышы мүмкүн. Уктагандын баары эле ойгоно бербейт экен. Элибизде сөз бар го. Өлбөгөн кул жазга жеттик деп. Туура, өлбөй ушул күнгө жеттик го. Аллахка денебиз менен да, тилибиз менен да шүгүр келтирүүбүз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын урматына уюштурулган Мавлид кечебизге куш келипсиздер. Аллахым ушундай улуу орозо айынын урматы менен ар бирибиздин баскан кадамдарыбыздан ыраазы болсун. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап кетем. Аллах таалам ар бир жараткан нерсени жөн эле жаратпаптыр. Ар бир нерсенин өзүнүн жаратылуу максаты бар экен. Аллах таалам инсандар менен жиндерди өзүнө ибадат кылуу үчүн жаратыптыр. Инсандар эки түрдүү болот экен. Кээ бир инсандар алдына максат коюп, мен бул дүйнөгө эмнеге келдим? Эмне үчүн жашап жатам? Анан кайда барам деп жашайт экен. Кээ бир инсандардын жашоодо максаты жок. Мал сыяктуу, жеп, ичип, уктап, өмүрүн өткөрөт экен. Азыр ар бирибиз ушул күнгө чейинки жашообузду көздөн өткөрө турган болсок, ушул күнгө чейинки өмүрүбүздү эмне менен шугулданып өткөрдүк, жана дагы эмне менен өмүрүбүздү өткөрүп жатабыз, жана өткөрөбүз. Ал ар бирибиздин эркибизде. Динде зордомой жок. Бул дүйнөнүн жашоосу убактылуу экенин баарыбыз билебиз. Бирок түбөлүк жашап кала тургандай узун үмүткө алданабыз. Бул дүйнөдө эмнени эксең ошону аласың. Акыретти ар бирибиз ойлонуп жүрөлүчү. Чыныгы жашоого, акыретке эмнени камдадык? Ошон үчүн, эгерде биз ар бирибиз максатыбызды билген болсок, бири-бирибизге азап бербейт элек, бири-бирибиздин акыбызды жебейт элек. Баарыбыздын максатыбыз бир. Ал Аллахтын ыраазчылыгы. Аллах бизден качан ыраазы болот? Аллахтын буйруктарын аткарсак, Аллахтын тыйган нерселеринен тыйылсак, Аллах бизден ыраазы болот. Биз ушул мавлидти уюштуруубуздун максаты Аллахты таанып билүү жана сүйүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн тирилтип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу үммөт болуу үчүн уюштурдук. Аллахым кабыл кылсын. Коомдун, мамлекеттин, үй-бүлөнүн өнүгүшүнө аялдар жамаатынын бир топ салымы бар. Илгертеден эле келе жаткан күчтүү, тайманбас, эрктүү, башына ар кандай кыйынчылык келген учурларда сабырдуу, арын арктуу, ары барктуу, сөзү өтүмдүү, насааты күчтүү, даанышман, мыкты зээндүү, парасаттуу энелер болгон. Биз да ошол энелердин жолун жолдоп, бир аз да болсо коомубузга, мамлекетибизге, үй-бүлөбүзгө пайдабыз тийип калса, анда өзүбүздү бактылуубуз деп эсептейбиз. Биз илим алып, өзүбүздүн сабатсыздыгыбызды жоюп, башкалардын сабатсыздыгынын жоюлушуна себеп болуп, динди жандандырууда. Исламдын өнүгүшүнө бир аз да болсо салым кошуп калсак деп илим алып, динге кызмат кыла баштаганыбызга 13 жылдын жүзү болуптур. Ошол 13 жылдын ичиндеги жетишкен ийгиликтерибизди, кетирген кемчиликтерибизди сиздер менен бөлүшкүбүз келди. Бул жылдардын ичинде өзүбүз илим алып, окуп, үйрөнүп, билгенибизди элге жеткирип, колдон келишинче кызмат кылып келүүдөбүз.
Мага өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, устаза кыздарыбыздын санын толуктап, өзүм менен бирге 2 кызым, Чынара жана Гүлназ кыздарым талыкпай кызмат кылууда. Аз да болсо ийгилик жаралды деп ойлойбуз. Бул ийгилик жөн эле жаралып, же буга жөн эле жетип калган жокпуз. Илим алып, кызмат кылууда бир топ кыйынчылыктар, бут тосуулар, каршы чыгуулар болду. Жакшы эле болду. Алар биз үчүн сыноо болчу. Документи жок эле кызмат баштаганмын. Анан азаздан окуп документ алдым. 2010 жылдын 3 апрелинде 8 аял менен сабак баштаганбыз. Алар Исакова Күмүшай, Наджиева Алтынай, Сулайманова Мукарам, Сулайманова Орозгүл, Ысманова Мээрниса, Гапарова Майрам, Исраилова Азада. Күндөн күнгө илим алууга кызыккан аялдар көбөйүп, бат эле жамааттар түзүлүп, кызмат кыла баштадык. Бизге ошол күндөн ушул күнгө чейин кызмат кылган устазалардан Аллах ыраазы болсун. Устаздарыбыз аалым балдар, аяш уулдарым болчу. Биздин ысыгыбызга күйүп, суугубузга тоңуп, кээде ач калып, кээде ток калып, кызматтарын айышпаган устаз балдарыбыз азыр баары чоң-чоң аалым болуп, динде кызмат кылып жатышат. Акылбек Калыбеков бир топ китептерди которгон. Динде көп кызматтарды жасап келе жатат. Азыркы учурда аалымдар кеңешинде жооптуу катчы. Зайырбек Калыков устаз. Чоң мечиттерде имам хатип болгон. Азыркы учурда Ислам институтунун проректору кызматын аркылап жатат. Фархат Юсупов Курандан устазыбыз. Бир топ жылдардан бери Жал мечитинде имам хатип жана аалымдар кеңешинин мүчөсү. Ошондой эле Тариел Абжалбеков устаздан, Генжебай Курманходжаев устаздан, Белек устаздан акыйда илимин алуудабыз. Раматлык аалым Чубак устаздан да илим алып калдык. Ушул устаздардан илим алып, бир топ курстарды окуп, сертификат алуу менен Расул Акрамдан окуп, диплом алдык. Дагы бир окуу жайга тапшырып илим алып жатабыз. Кудайым буйруса, аны да бүтүрүп калаарыбыз деп аракет кылып жатабыз. Урматтуу бир туугандар, бул ийгиликтерге жөндөн эле келип калган жокпуз. Канча эмгек кылынды. Алдыбызда канча устаздар бизге кызмат кылууда. Ал эми артыбызда канча шакирттер кызмат кылууда. Бул бир адамдын иши эмес. Бизге Гүлхавос устазыбыздын да эмгеги зор. Азыркы күнгө чейин бизге таалим тарбия берип келүүдө. Илим алып, динге кызмат кылууда кээ бир энелерден өзүм үчүн жашоомо чоң сабак алдым десем болот. Бизде эркектер менен тең таймашып, же болбосо кээ бир эркектерден өтүп, кайрымдуулук жагынан, берешендик жагынан, сабырдуулук жана тайманбастык, эрктүүлүк жагынан күчтүү, илимдүү, билимдүү энелер менен тааныштым. Алардын мага өтө зор таасири тийди. Менин кызмат кылуума ошол аялдардын, үй бүлөмдүн жана жолдошумдун чоң салымы болду. Биз ошол аялдар менен кеңешип, пандемияда, Баткендеги чек арадагы куралдуу кагылышууда жана кыйналган үй бүлөлөргө мээрим колубузду узаттык. Казыяттан уруксаат алып, Ош базарындагы Муслим кафесинин ээси менен сүйлөшүп, ошол жерден бир жамааттар окуучу жай ачтык. Ага 7 жыл болуп калды. Гүлхавос устаза жетектеп, бир топ устазалар сабак берип, кыз келиндер көп Куран жаттаган. Апалар окуп жатышат. Аллах ыраазы болсун. Экинчи жайыбыз Дордой базарына жакын деп, азыркы медресебизди үйдүн ээсинин макулдугу менен ижарага алып окутуп жатабыз. Ага да 5 жылдын жүзү болду. Ага чейин ар бирибиздин үйлөрүбүздө кезектешип сабак өткөрүп жүрдүк. Жада калса канча бир жылдар чайханаларда сабак өтүп жүрдүк. Жогоруда айтып кеттим. Күчтүү айымдарыбыз көп деп. Ошондой күчтүү ийгиликтүү кызыбыз Токтобаева Уулкан Россия жергесинде иштеп, динге да кызмат кылып жүргөн ишкер биздин сунушубузду угуп, туура кабыл алып, биздин ижара акыларды да анча-мынча төлөп жүргөн. Азыркы жаңы салынып жаткан медресебиздин жерин сатып берди. Баатырдын атын алыстан ук, жаныңа келсең бир киши дегендей, азыр араңыздарда отурат. Аллах ыраазы болсун. Жаңы медресенин курулушу бардык жамааттардын жана сырттагы кайрымдуу жакшы берешен адамдардын жардамы жана Дордой базарындагы даткайымдар кайрымдуу жамаатыбыздын колдоо коштоосу менен азыркы күндө биринчи кабаты жер төлөсү бүттү. Билинбегени менен бир топ акча каражаты кетти. Кудайым буйруса жакында калганын баштайбыз. Биздин максат энелерди тарбиялоо. Энелер дегенде бүткүл аял заты, болочок энелер. Эне медресе деген сөз бар. Аял оңолсо аалам оңолот деп бекеринен айтылган эмес.
Келечекте жакшы окуу борбору болуп, көптөгөн кыз келиндерге, апаларга, дегеле аял затына колубуздан келишинче кызмат кылып, элге бир аз да болсо пайдабыз тийип калса экен деген аруу тилектерибиз бар. Биздин жамааттар деген кимдер? Чалдабар, Кайыңды, Карабалта, Беловодский, Сокулук, Нижний Чүй, отделение, МТФ, пригородныйдан, калгандары шаардагы жамааттар. Азыркы учурда 23 устазабыз, апаларыбыз илимин өстүрүү менен жамааттарга кызмат кылып келүүдө. Бүгүнкү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урматына уюштурулган Мавлид кечебизге тикесинен тик туруп кызмат кылып жатышкан өзүмдүн 2 кызыма, ошондой эле инновациялык технологиялар жана билим борбору коомдук фондунун мүдүрү Улан Ажы Айдаровго, устаз Акылбек Калыбековго, устаз Заир Ажы Калыковго жана Даткайымдар кайрымдуулук коомунун негиздөөчүсү Венера Калыбаевага, Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү белгилүү продюсер Дана Абдыбековага, журналист, коомдук ишмер Сайрагүл Дуулатовага жана жардам берген бардык жамааттарга терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Аллах разы болсун. Асхабу Суффа аялдар маданий борборунун негиздөөчүсү Жусупова Максуда Тайлановна.